Казакстандын Караганды облусунда эл ташыган автобус кырсыктап, мунун ичинде кыргызстандыктар жабыркады. Жол кырсыгы 11 ноябрь күнү Акторгай районунда болгон. Алматыны көздөп багыт алган автобуста 38 жаштагы кыргызстандык айдап бара жаткан. Салондо 15 киши болгон. Жол тайгалак болгондуктан айдоочу рулду башкара албай калып, Volvo үлгүсүндө унаанын чиркегине барып урунган. Экинчи транспортто Алматы облусунун 55 жаштагы тургуну айдап бара жаткан. Окуянын кесепетинен 8 киши жабыркады. Бишкектин Лагмененко көчөсүндөгү турак үйдүн 12 кабатынан бир жаран кулап каза болду. Окуя кечээ 14 ноябрда кечки саат 22:00 катталгандыгын Бишкек шаардык милициясы кабарлады. Окуя болгон жерге барган милиция кызматкерлери кырсыкка кабылган эркек киши алган жаратынан жан бергендигин билдиришкен. Учурда соттук медициналык экспертиза жүргүзүлүп жатканы айтылат. Мындан сырткары каза болгон адамдын кош жарандыгы Улуу Британия жана Кыргызстандын паспорту бар экени маалым болду.